Бишкек шаары качан негизделген? Бишкек шаары эгемендүүлүк так 29 жыл мурун. 29 жыл мурун. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 29 жыл болду. Бишкек шаары негизделгени канчанчы жылы? Азыр эстеп көрөйүн. 860 жылдары деген бар болчу да. Автономиялык область 24 болсо, ошондо Кара Кыргыз автономиялык областы 1924 жылы болгон. Негизи Бишкек шаары жөнүндө суроо. примерно келе албай атам го турсуз. 1860 жылдары кой туруңуз. 1978 жылдары болуш керек примерно. Историядамбы? Эми Бишкек шаары негизи Бишкек батырдын атынан. Мен ооба. Кайсы жылдары негизделиши мүмкүн? Божомолдоп көрүңүз. Кайсы кылымда? Кылым Сиз качан төрөлгөнсүз? 2000. 2000 жылдарбы, 2002 жылдарбы? Жок, андай эмес, ага чейин эле болгондо. Бишкек шаары жакында эле канча жылдыгын белгиледи? Билбейм. Эсимде жок. Жакында эле Бишкек шаары өзүнүн туулган күнүн белгиледи. Ошондон кошуп, кемтип, көбөйтүп көрбөйсүзбү? Кийинки суроого өтөрөлчү. 1980. Ой. Анчалык эмес. Артка кайтыңыз. Билбейм. 1878 жыл экен. В каком году был основан город Бишкек? Билбейм. 1905? Это как-то очень поздно. 1995. 1995, а до этого город Бишкек не существовал, да? Нет, было же Фрунзе. Нет, изначально до Фрунзе. До Фрунзе? А, когда он появился? Да. В нулевом веке? В нулевом веке до нашей эры. Да, до нашей эры. Оказывается, в 1878 году был образован. 1878? Город Бишкек, да, образовался? Хорошо, буду знать. 1800. Туура, канчанчы? 1878. Азамат. 1878 жылы. Я же наугад сделала. Туура. Так. Бишкек шаары. Бишкек Сиздин чоң аталарыңыз жашашы мүмкүн ал убактардачы. 1800. 1809. Билбейт экенмин. Артка кайтыңыз. 1800. 1801. Кайсы жаныбар менен кыздын атын кошкондо бир мамлекеттин аталышы чыгат? Жаныбар менен? Жок, билбейм. Примерно ойлонуп көрүңүз. Логический суроо. Ойма вообще эч нерсе келбейт аткыз. Жок, кийинкисин айта бериңиз. Италия. Билбейм. Италия экен. Италия экен. Кыргызча аталыштар, ит да кыргызча. Кыргыз ит. Кыз да кыргыз. Такыр эстей албай атам. Италия экен. Билбейм. Примерно божомолдоп көрбөйсүзбү? Кайсы жаныбар болушу мүмкүн? Подсказка берем. Үй жаныбары. Эшек эмес. Билбейм. Италия экен. Я знаю, я что-то слышала, да, такой вопрос? Я забыла. Унутуп калдым. Эстеңиз. Какое может быть животное? Типа, которые назвали страну, да? В Кыргызстане или вообще? Нет. За рубежом, в Европе. В Европе? Дома есть животные? Нет. Нет? Не любите животных? Да, они воняют. Воняют? Да. Мойте, чтобы они не воняли.
Они какают. Ну, у меня зайчик был. Вот. А, Не знаю. Италия. Италия. а, Так. Үй жануары ит. Экинчиси. Италия. Италия, азаматсыз. Кыргызстандын эң бийик жери деңиз деңгээлинен канча метр бийиктикте турат? Билбейм. 1600. Ага чейин же 4000 беле. Не помню. Кошуп кете бериңиз. Коюңуз андай болбой калбайбы? Угадайка болуп кетпи? Ал чоку экен, кайсы чоку болушу мүмкүн? Жеңиш чокусу эмес. Жеңиш чокусу туура канча метр? Билбейм точно. 7439 метр экен. Мындан кийин билип жүрөбүз, Билбейм. Жеңиш чокусу канча метр болушу мүмкүн? Билбейм. 800? Очень мало. Стоп, да, на уровне. 1300 с чем-то? 1300 с чем-то. Сколько? 1308? 1340? Бррр. Вопрос поняли, да? Да. Билбей эткем. 7439 жеңиш чокусу. 7438 метр. 39 метр. Азаматсыз жеңиш чокусу, Азаматсыз. Биринчи iPhone качан чыккан? Айфонго кызыкпайм. Ой, вообще iPhone колдонбойм мен. Redmi, Samsung. Же эме Motorola. Жок. Кирпич. Биринчи телефондор вроде 2000 жылдары чыккан да. iPhone качан чыккан болушу мүмкүн? iPhone болсо 2010, наверное. 2010 го. Ушундай болуп калабы? 2007-жылы чыккан. 2007. Ошону точно билбейм, анткени мен телефондорго кызыкпайм такыр. Телефонго такыр кызыкпайсыз. Колуңуздагы телефон кошунаңыздыкы, Ооба. Билбейм. Негизи iPhone көтөрөсүз? Ооба. Канчанчысын? 6. iPhone 6. Сиздики качан чыккан iPhone 6? 2 жыл мурун чыккан. Болуш керек. Кызыгып көрбөдүңүз беле, кайсы жылдары чыгышы мүмкүн? Жок. Билип жүрүңүз, 2007-жылы чыккан экен. Макул. 2000? У 1000... вас iPhone? Нет. Redmi, Samsung, Redmi. Motorola. Redmi. Но я не интересуюсь таким. Ну, в каком году? 1998? Если отгадаете, я вам iPhone подарю. Ну, серьезно? Да. 1900... А сколько есть попыток? Последний шанс. Поехали. На кону iPhone. А какой iPhone? Очень хороший. Блин, 1996, 1995. Вы лишились айфона. В 2007 году первый iPhone В появился. моем году... А вы 2007 года рождения? Да. Вы ровесница айфона. Поздравляю. Биринчи айфон качан чыккан? Эң биринчи iPhone. 2007? Азамат 2007 туура. 2007-жылы чыккан. 2011. 2008 беле же 2005. 2007-жылы чыккан экен. Эң кичинекей чымчык. Мен да койсун. Билбейм. Сиз чымчыксыз, Ооба. Бүркүттөр кайрылгыла бул жакта бүркүттөр мырзалар бул жакта эң кичинекей чымчык жүргөн экен. Ошо келип номерин алып бизден сурасаңар беребиз. Бересиз номериңизди? Бересиз. Калибри. Азаматсыз калибри. Калибри. Азаматсыз калибри. Синица. Синицанын кыргызчасы. Билбейм. Синица. Синица. Билбейм. Калибри деген чымчык экен. Балапан? Балапандын да кичинекейлери бар экен. Серьезно?
Какие еще? Балапан эми ал детенышты, баласы. Воробей? Калибри, слышали? Я думала, это машина. Вы думали, это машина? Да. Калибри X5, да? Ну, вроде бы такая машина есть. Porsche Panamera, Калибри Panamera, да, вот такая. Я не помню имя. Стойте сейчас. Так, Фамилию помните? нет. Отчество хотя бы. Не помню название. Они самые... Они еще самые быстрые, да? Да, самые быстрые, самые маленькие. Микрочимчики. М? Микрочимчиктардан да кичикей. Ой, билем. Название просто не помню. Баштан басы К. К? Не смогу. Калибри. Калибре. Азаматсыз. Алтын балык чыгармасынын автору. Аны билбейм, жомокту толугу менен окуганбыз. Баарыбыз эле кичинекей кезде окусак керек, бирок авторун окуп аптырмын. Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Азаматсыз. Пушкин. Азаматсыз Пушкин. Пушкин. Азаматсыз Пушкин. Алтын балык. Кто написал «Золотую рыбку»? Русский. Русский, да? Ваня, да? Ваня Петрович. Золотую рыбку. Иннокентий? Я не знаю, кто это. Золотую рыбку. Александр Пушкин. Молодцы, хотя бы на один вопрос ответили. Это правильно? Серьезно? Да, Александр Сергеевич Пушкин. Алтын балык? Кто написал «Золотую рыбку»? Эй, не подсказываем, подружка. Билбейт. Александр Сергеевич Пушкин. Азамат мыкты кыз экен, мыкты жооп берди. Көп суроолорго жооп берди. Кыргыз Республикасынын гимнинин 3-чү куплети кайсыл сөздөр менен башталат? Аткарылып элдин үмүт делеги, желбиресин эркиндиктин желеги деп ушундай болуш керек. Бизге жеткен ата салттын мурасын. Жок, башын айтып койдум да мен. Азаматсыз туура. Астырып тұрыңыз. Байыртадан. Туурабы? Ал экинчи куплет. Астырып тұрыңыз. Акмын Ичиңиздерде турса, Акман Расулдун орталыгы өзүнүн жаны бар. Аткарылып. Эмне аткарылып? Аткарылып элдин үмүт делеги, желбиресин эркиндиктин. Туурабы? Желеги. Байыртадан. Байыртадан бүткөн өз элиме. Байыртадан бүткөнмүн өз элиме. Анан кийин эмне кылган? Унутуп азыр. Тилекке каршы 3-чү куплети аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги деп башталат экен. Асқа золо. Ырдап кете бериңиз. Аска зоолор талалар. Шоша. Эмне менен барар? Элим менен. Элим менен барар. Ооба. Аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги деп башталат экен. Сейчас, кстати, Акмангуль. Вспоминайте Акмангуль Асханова. Анна. Я третий куплет не знаю. Только первый куплет учили, да? Первый куплет и припев, и второй куплет я тоже так себе знаю. Я не знаю. Билбейт экенмин. Мындай биринчи куплет менен эме чыкты. Биринчи куплет и припев так учили. Азыр байыртадан бүткөн. Жок, ал аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги, бизге жеткен ата салттын мурасын Ыйык сактап урпактарга берели. Азаматсыз. Чоң рахмат сизге дагы. Подружкабызды чакырабыз. Аты ким эле Аклайбы? Альбина бизде 3 суроого туура жооп берип, сиз 100 сом акчалай сыйлык аласыз. Чоң рахмат. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Барып бир шаурма жеп алсаңыз болот. Алдашпайт экен, келгиле, проверяйте свои знания. Жакшы экен. Мээң сергитет экенсиң. Кайра башынан. Повторение мать учения, короче. Репетицию эс матер студиорум деп коет го. Повторение мать учения. Ооба. Чоң рахмат. Келе, силерге да рахмат. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Мындан ары билип жүрөбүз, Кошунан телефон берип коюңуз, Ладно, болуптур. Чоң рахмат. Бир суроого туура жооп бердиңиз.
тилекке каршы 3 суроонун өйдө акчалай сыйлык алмаксыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Атыңыз ким дедиңиз? Саадат, да? Нет, не Саадат. А вы свое имя забыли? Да, представляете, забыла. Это... Обязательно. Вспоминаем свое имя. Солидат. Солидат. Мындан кийин билип жүрүңүз, Жөпчөнөкөйдө суроолор буюрса. Азыр биринчи жам пойдите домой, үйгө барып, кимди экинчи, үчүнчү куплетин жаттап коюңуз, Мак. Солидат, ийгилик, жашаңыз. iPhone менен тең экенсиз. Вы лишились айфона, к сожалению. Буюрса, кийинкиде жаттап көрсөңүз, iPhone беребиз, Вы же не собираетесь это выкладывать? Ладно, чоң рахмат, Солидат. Сайкал бизде 2,5 суроого туура жооп берди. Аракет кылган үчүн 100 сом акчалай сыйлык беребиз. Ийгилик Сайкал, ишиңизге ийгилик, жакшы окуңуз. Жакшыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Салтанат бизде 6 суроого туура жооп берип, 500 сом акчалай сыйлык алат. Азаматсыз, билимиңиз өтө мыкты экен. Мындан нары дагы билимиңизди өрчүтө бериңиз. Чоң рахмат сизге да. Мына достор, бүгүнкү чыгарылышта ушундай суроолор болду. Кыздар кандай жооп берди? Ылдыйга комментарийге жазыңыздар. Кайсы кыздын жооп бергени жана кандай суроолор жакканын. Кийинки чыгарылышта Кудай буйрса жалаң балдар, мырзалар жооп бермекчи. Сөзсүз каналга каталганды унутпаңыздар, комментарий жазыңыздар жана ылдыйга лайктан жаадырыңыздар. Бул аябай эле биздин каналга жардам берет. Сиздер менен билип койдол болду жана мен анын алып баруучусу Айбек Бектемиров. Көрүшкөнчө.